элге аябай керек деп ойлойм, кыргыз элине. Таарыныч темасы. Биз аябай таарынганды сүйөбүз эле. Таарыныч деген чоң кишиге Таандык мүнөз эмес экен. Ал кенедей балдар таарынат да. Таансыз болуш керек. Анан Советский Союзда ушундай жакшы болчу деген ушул кызык. 30 жылдын ичинде Дордойдо канча киши байып, миллиардер, миллионер болуп кетти. Кантип таарынбай койсуң, бул адамдын эмеси да. Сиз тура эмес кылып койсоңуз таарынам да эле, таарынбай коембу? Ишенич жок. Буга экинчи эмне подкастте. Ишенич жок. Эми айтып атпайсызбы? Сөз бердим, жасай албай калдым. Эмне үчүн таарыныш керек? Бир адамга таарынсак, биз ага энергиябызды кереттирет экенбиз болгон. Вообще ал менен алдыга жылыш жок. Пайда барбы таарынычтан? Пайда жок. Таарынычтын бир пайдасы бар. Бир пайдасы бар. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Психолог Бейшен Жумабеков менен бүгүн дагы сон теманын үстүндө, ошол теманын алкагында сүйлөшөбүз. Темабыз бүгүн элге аябай керек деп ойлойм, кыргыз элине. Таарыныч темасы. Биз аябай таарынганды сүйөбүз эле. Ушу таарынып деле бүтпөй койдук. Анан ошол таарынычты таш кылып, жонубузга көтөрүп алып, өмүр бою басабыз. Ушундан рахат алабызбы же эмне балекет, айтып коюңузчу. Саламатсыздарбы, урматтуу Назиранын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сүйлөшүп кетерибиз бүгүн обида деп коет да, орусча. Бул деген сезим. Обида деген сезим. Кыргызча которгонубузда таарыныч болуп атабы? Ооба. Биз экөөбүз албетте эң кызыктуу нерсени азыр айтып кетейин, көрүүчүлөргө дагы айтып кетейин. Бир күнү сезимдер жөнүндө айтып беребиз. Эмне сезимдер? Бардык сезимдер. Адам баласындагы сезимдер. Адам баласынын эң негизги 5 сезими бар. Мына мен жазып коюшум керек муну. Эң негизги 5 сезими бар. Второстепенный 5 сезими бар. Второстепенный кыргызча кантип айтсак, эми башкы 5 сезим, анан экинчи деңгээлде турган 5 сезим бар. Ошол эң негизги 10 сезимден турат экенбиз. Ал 10 сезимдер: кубаныч, коркунуч, жиркенич. Да, эң негизги кубаныч, көркүнүч, жиркенич, кубаныч, коркунуч, жиркенич, жинибиз келгенде, ачуубуз келгенде, анан капа болуубуз, грусть. Бул 5 негизги сезим. 5 второстепенный сезим: кызгануу, таарынуу, күнөө, уят. И кызгануу, күнөө, уят, короче, обида, вина, стыд, зависть, ревность. Зависть. Унутуп калдыңыз. Неме? Ревность это кызгануу, а зависть кандай болот? Ичтардык, көрө албастык. Прекрасная тема. 5, еще, да, зана. 10 сезим бар, 5 башкы, 5 экинчи деңгээлде. Экинчи деңгээлде көрө албастык, күнөө, уят, кызганыч, анан не могу я на киргизский перевести сейчас еще раз. Обида, вина, стыд, ревность, зависть. Таарыныч, да. 10 сезим, 5 башкы, 5 экинчи деңгээлде турган сезимдер. Экинчиси таарыныч, күнөө, уят, кызганыч, көрө албастык. 10 сезим бар. Адам баласынын дүйнөдөгү бардыгыбыздын бул 10 сезимибиз бар. Андан сырткары дагы удивление деген бар. Таң деген аябай жакшы сезим. Таң калууну биз бир нерсе өзгөргөндө сезебиз. Любой нерсе өзгөргөндө, жакшыдан жаманга, жамандан жакшыга таң калуу деген ушундай болду дегенибиз да. Бирок бүгүнкү айтып кетерибиз, бул 10 сезимдин баардыгын сүйлөшүп чечсек болот.
ооба. Ар бир сезимге бир передача керек. Он бери даяр болду. Таарынычтан баштайлы. Таарынычты айтсак, таарыныч деген чоң кишиге, таарыныч деген чоң кишиге тиешеси жок, чоң кишинин сезими эмес. Эми сезимдер жөнүндө айтып кетсем, сезим эмоциядан чоң айырмасы бар. Бул түрдүү нерселер. Ооба. Эмоцияларды жаныбарлар дагы сезет. Ит, мышык, уй, жылкылардын эмоциялары бар. Адам баласына сезимдер гана татыктуу эмес, таанылуу да. Сезимдерди адам баласы гана сезе алат. Эмоциялар кыска. 30 секундтан 2 мүнөткө чейин. Сезим жарым сааттан 2 саатка чейин болушу мүмкүн. Эми кээ бирде сезимдер долгосрочный болуп кетет. Сезим менен эмоция башка. Сезимдер бири-бирибизге жанагы нейрондук тармактар пайда болгондо гана сезебиз. Ансыз сезим эмес. Ансыз калп эле бир нерсе. Таарыныч жанагы симпатикалык тармак деп коет, симпатические связи. Же туура эмес деп. В общем, туура эмес болуп кетсе дагы эстеш керек. Так. Таарыныч деген чоң кишиге Таандык мүнөз эмес экен. Ал кенедей балдар таарынат. Таансыз болуш керек. Чоң киши таарынычты сезбеш керек. Сезген укугубуз жок, укугубуз эмес. Чоң киши болсок таарынычты билбейбиз. Анткени таарынычты кичи балдар гана сезип, кичи балдар кичинекей кезинде гана сезе алышат. Чоң кишинин таарынычы жок, эч нерсеге таарынычы жок. Анткени таарынычтын карама каршы сезими бул деген кайгылануу. Таарынганыбызда биз кичи бала дагы бир жолу кичинекей балдар таарынат экен, чоң киши таарынганы биздин жолубузда эле жок. Анткени которо кетсек, таарынуу деген биз жашоону кабыл албай жатканыбыз. Эгерде жан жаап жатса, таарынычыбыз эмне бул жерде? Кайгы болгондо биз таарынганыбызда бул окуяны кое бербейбиз. Мисалы, жан жаап атат десе, бул окуя эмес, бул нерсени кабыл албай, кое бербей. Эми ситуация бүттү да, эми жан жаап баштады, көлдө экенбиз, ысык көлгө келдик. Сонун погода болчу, анан бузулуп жан жаап баштады. Бул жерде таарынып жиндеп баштасак, аябай кызык келеси болуп жатат. Ошондо чоң киши болуп бул жерде эмне кылабыз? Кичине кайгыланабыз. Кайгыланган деген бул окуяны кабыл алып, эми эмне кылам дегени. Таарыныч окуяны кабыл албай, бул тажрыйбаны кабыл албагандык. Бул кээ бирлер бар, жанагы Советский Союз 30 жыл жок. Анан Советский Союз ушундай жакшы болчу деген ушу кызык. 30 жылдын ичинде Дордойдо канча киши байып, миллиардер, миллионер болуп кетти. Андан Шороодон сырткары чоң компаниялар ачылып, укмуш бизге жакшылыкты алып келип миллионер болду. Анан кээ бирди уксам, Советский Союз маалында учурунда сонун эле деген, бул эмне деген укмуш. Балекет, да? То есть бул деген таарыныч. Таарыныч деген биз бирөөгө же кишиге таарынганыбызда, кайненебизге, жолдошубузга таарынып жатканыбызда жашоону, бул окуяны, учурларды кабыл албай жатканыбызды белгилейт. Билдирет, анан? Билдирет. Эми бир нерсе өзгөрүп жатабы? Суроо берип жатат. Советский Союз келдиби баары? Жок, биз таарынып калсак келе албайт. Кайненеңиз өзгөрдүбү? Жолдошуңуз өзгөрдүбү? Жан жоголдубу? Кантип таарынбай койсуң, бул адамдын эмеси да. Сиз туура эмес кылып койсоңуз таарынам да эле, таарынбай коембу? Же таарынбай эле коесузбу? Башкача айтайлычы. Сиз туура эмес кылсаңыз, мен эмне үчүн таарыныш керекмин? Мен сизге айтканмын, Назира, мисалы, аш жасап, плов жасаш керекпиз, күрүч алып келиңиз. Дедиңиз. Дедим. Мен алып келип койдум. Күрүчтү унуттуңуз. Азыр сизге таарынсам, мен деген бул жерде энергиямды, ниетимди, бүт маанайымды сизге берип, бузуп, өзүмдү өзүм жаман кылган жиндименби?
Ушинтеби таарынычта. Да. Күрүч жок экен. Эми бул өзүмө белгилеп коем. Бул кичине айныган кыз экен. Ишенич жок. Мына экинчи менен окот кесте. Ишенич жок. Эмки жолу күрүчтү өзүм алам. Бирок сизге таарыныч жок. Эмнеге таарыныч керекмин? Эгерде сиз мага жагып жатсаңыз, сизди пловко чакырып жатсам, күрүч менен эмне байланыш бар? Сиз менен маектешип, сиз менен бир кандайдыр бир сүйлөшкөнү үчүн чакырып атамын да. Анан кийин күрүч үчүн эмес. Түшүнүп жатасызбы? Күрүч мен вообще эмне үчүн сизден күрүч сурадым? Бул өзүм эле барып сатып келиш керек болчу. Сизди ошо түйшүктөп, анан сизге таарынганым жинди го. Эмне үчүн аны жасаш керексиз? Жасабаш керексиз. Анан өзүңүз мага сөз берип жасабасаңыз, анда дагы ойлоо. Эми айтып атпайсызбы? Сөз бердим, жасай албай калдым. Эмне үчүн таарыныч керек? Түшүнбөй жатам. Кабыл алып жатам. Да, бул окуяны кабыл алып жатам. Бул ситуацияны кабыл алып жатам. Болбой калды. Эми эмне? Өкүнгөнү каала, да, убактым жок. Мен деген максаттарым толтура, алдыга умтулуп кетиш керек. Өкүнгөнгө эч бир дагы эч бир ниетимди короткум келбейт. Эми кичине кайгыланам. Ушундай болуп калды. Анан болду, кете берем. Жашооңузду, жолуңузду кое бересиз. Анткени алдыга умтулуп ишим толтура. Бир адамга таарынсак биз ага энергиябызды кетирет экенбиз, болгон оюбузду кетирет экенбиз, Убактыңызды кетирип атпайсызбы? Жашооңузду кетирип атпайсызбы? Пайда барбы таарынычтан? Пайда жок. Таарынычтын бир пайдасы бар. Бир пайдасы бар. Эгерде таарынычтын бир пайдасы бар, биз деген мамилебизди үзөрдүн астында, мамилелерибизди үзөрдүн астында башынан кичине таарынабыз. Айтып кетерим, ар дайым окутуучу болгондо айтчумун. Эгерде жолдош эмес, жубайыңыз таарынып атса, жыргагыла. Анткени бул конкретно эки кишинин ортосунда таарынып атса, мамилеңерди үзбөй, бузбай дагы жаныңыздарда турат. Анткени таарынып бүткөндө кийимин алат дагы кетет, жакшы кал деп. Түшүнүп атасызбы? Бирөө таарынып атса дагы мамилени үзбөй, экинчи, үчүнчү шанстарды берип жатат. Мамиледе ошондой болот экен. Бирок ал таарынып жатса дагы биз сүйлөшүш керекпиз. Вообще да, жалпысынан алганда. Анан мындай жалпы өзүбүзгө карата, өзүбүзгө тиешелүү таарынычты алганда, ал таарынычтан бизге эч кандай пайдасы жок. Ошондуктан мен сизге таарынсам, таарынбай эле айтам. Назира, эмки жолу күрүч алганы ниетиңиз жок болсо, убактыңыз жок болсо, акчаңыз жок болсо айтыңыз, мен таарынбаймын. Мен өзүм эле барып алып коем. Болду? Эмне таарыныч керек бул жерде? Таарынычка жер жок, убакыт жок. Кантип кечиребиз деген суроолор келет го. Мен аябай таарынчакмын жашоодо. Кантип кечиребиз? Кечирүү. Кечиргенден башка эмне, башка варианттар барбы? Өмүр бою таарынып жүрүү варианты бар. Да, өмүр бою таарынып, өмүр бою өз жашооңуздарды бузуп, уулап, өз жашооңуздарда көптөгөн жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетпей, бирөө Советский Союзду же башка бирөөнү күнөөлөп отургандан эмне пайда? Ошондуктан эгерде сөзүбүз бар болсо, таарынбай барып айтабыз. Сенден күткөнүм мындай болчу, болбой калды. Эмне үчүн болбой калды? Сага күтөйүнбү? Эмкиде келечекте күтөйүнбү же күтпөй эле коеюнбу? Эгерде ишенбесем, анда мен өзүмчө жасай берейин оокатты. Болду, кеттим. Болду. Анан кичи балага окшоп таарынып атсам, кичинекей бала таарыныш керек, анткени ата-энесинен зависит этет. Көз каранды. Биз көз карандысызбыз, өзүбүз кеттик, өзүбүздүн оокатыбызды жасай беребиз. Эч кандай таарыныч жок. Ошондуктан таарынганда кичи балага айланып кетип атканыңыздарды билиш керексиздер, биринчиден. Экинчиден, таарынганы убактыбыз жок. Барып болгон маселелердин баардыгын чечип койгула. Анан үчүнчүдөн, таарынгандан эч кандай пайда жок. Таарыныч деген бул окуяны, бул ситуацияны кечирбей, өткөрбөй, кармап алганыңар. Ошондуктан болгону вообще ал менен алдыга жылыш жок. Мүмкүн эмес. Эч кандай жылыш, ал менен эч кандай алдыга жылыш
прогресс, ийгилик, жетишкендиктер болбойт. Анткени таарынуу деген аябай мындай уу сезим. Ошондуктан эгерде баштаса ичибиздеги сезимди элге чыгарбай эле мындай сурайбыз: эмне болуп атасың, жаным? Мындай деп каалагам, күн чыкса деп каалагам. Эми өзүмдү сыйлап, эми күтөтүр болот. Өзүбүзгө жасап алабыз деп кетип беребиз. Анан бул келбей койду, бул желмогуз кылбай койду, анан мындай болду, тигиндей болду, анан элдин көзүнчө мени урушту, анан кийин элдин көзүнчө мени уят кылды десе, барып эч кимге таарынбай эле барып сураймын: эмне үчүн элдин көзүнчө уят кылдыңыз мени? Эмне таарынууга орун жок бул жерде. Сурайм барып, эмне үчүн уят кылдыңыз деп. Сени жинди деп эсептейм десе, макул деп ойлойм. Эми сиз мени жинди деп эсептесеңиз, сиздин укугуңуз, эсептей бергиле. Мен өзүмө кандай мамиле жасайм? Өзүмдү өзүм кандай ким деп эсептейм? Мен өзүмдү укмуш, сопсонун эле киши деп эсептейм. Эсиңизде, өзүмдү сүйөм. Эч кимге уруксат бербейм мени жамандап урушкан. Эгерде жакпай жатсам, анда бөлүндүк, кетип бериңиз. Мен өзүмдү аябай сыйлайм, өзүмдү аябай сүйөм. Сизге эмес, өзүмө уруксат бербейм өзүмдү жамандаганда. Ошондуктан эгерде болбой жатса, жакпай жатсам, туура келбей жатсам, анда кетип берели. Болбой эле, бири-бирибизге капа жок. Дейбиз. Сон. Бүгүнкү темадан Бейшен мырза таарынычуу экенин, бул алдыга жылууга уруксат бербээрин түшүндүк. Жана бул кенедей баланын сезимдери, чоңдордун сезимдеринде чоңдорчо адекваттуу сүйлөшүп гана чече алган жолу бар. Анан кийин эгерде бирөө сизге жолдошуңуз, жубайыңыз же бирөө кайненеңиз, башка бирөө ушундай бир кандайдыр окуяга түшүп сөз уксаңыз, барып айтасыз: сенин айтканың, сиздин айтканыңыз, сенин кылганың катуу тийди мага деп эле айтабыз. Болду, таарынбай. Катуу тийди. Тултуктабай. Айтканың спектакль өнөбөй, айтканың катуу тийди. Менин сага кылган мамилем жакшы, сени урматтайм, сыйлайм. Но кылганың аябай мени катуу тийип, аябай ачуумду келтирди эмес, ал дагы туура эмес, катуу тийди. Мындай күткөн эмесмин деп коебуз, болду. Анысы жетиштүү. Анткени үчүн эмне ал жерде айта кетейин, психологиялык жактан сөздү бул жерден чыгаруу аябай дарылануу. Эгерде сөз бул жерге келип чыкпаса, биз деген өзүбүз ууланабыз. Ошондуктан мен капа болдум, мага сөзүң катуу тийди, күткөн эмесмин дегениңиздерди уже чыгарып койдуңар, болду. Сезимдерди чыгарбасак, ал жаман нерселер сизди башкара берет. Чыгаргандан кийин уже башкарганы немеси жок, власти нет деп коет да. Все, уже бийлиги жок. Сөздүн ал окуянын бийлиги жок. Ал окуянын бийлиги болбош үчүн чыгарыш керекпиз. Сөз кылып чыгарабыз. Аякта туруп калса тамак оорулар пайда болот. Ошо, абсолютно нак. Ошондуктан тамактан чыккан сөз бийлигин жоготот. Ошондуктан эгерде бир сезимиңиз бар болсо, я сообщение деп коет, сен жинди эмес. Сен жинди, сен келесо, сен мындай кылдың эмес, биз мындай кылып айтабыз. Мен капа болдум. Мага катуу тийди, мага күчтүү болуп келди, мен күткөн эмесмин деп айтабыз. Сенин айтканың аябай катуу болуп келди, тийди, капаланып атамын, кайгы болуп жатам, ойлонуш керекмин деп чыгарып айтабыз. Айткандан кийин болду, бийлиги жоголду. Бүгүн бизде психолог Бейшен Жумабеков болду. Урматтуу көрүүчүлөр, биз таарынычтын тегерегинде сүйлөштүк. Ой пикирлериңиздердин баарын комментарийге күтөбүз жана биздин каналга катталыңыздар. Кызыктын баары алдыда болот. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.